Assalamu alaikum, urmatlı YouTube kanal, YouTube görüşler. Amansızlar. Bugün sizlerin nazarınızlarga mынандай болгон çöp tartkan, jem tartkan, söök, örük kak, baştay meke, жүгөрү, arpa, buğday, мәкәпая, малга эмне тоет болсо ошонун бар жоон тарткан мынандай дровилкаларды көргөзүп, биз чекеден обзор кылып бермекчибиз. Азыр бул жерде 20 штук бар. Анан дагы бул жерде азыр скидка бар. Биринчи 5 кардарга, биринчи болгон 5 кардарга бауыршактын күрөгү да бар. Ошону да азыр баштан аяк көрүп турсаңыздар, бар жогун чекеден тааныштырып кетмекчибиз. Андыктан биз менен болуңуздар. Азыр эмнелерди тартасың десеңиздер, биринчи дровилканын түзүлүшү боюнча тааныштырып кетейин. Дровилка мына жер ак краска экен деп ойлобоңуздар. Бул жер кар болуп калды. Бизде кар жаап атат алайда күң элек айылында. Мына бул комплектте мындай темирлери бар, мындай сеткасы бар, мындай чөптүн сеткасы бар, бул кашектин ушундай сеткалар бар. Мына жемдин сеткасы, бул жемдин калың темирден өз колубуз менен жасаганбыз, 5-тик сверлодон тешип, заводской эмес, ирбийген, ийилип кетпейт, сынып кетпейт. Ушундай кылып, дагы жем салган жери оңой, мындай кылып эле салып коесуздар. Оңой эле. Анан дагы өзгөчөлөнтүк, буну баштагыдан да мындай кылып туруп, мындай илестер тагып, мындай кылып туруп эле ачып көрө бересиздер. Анан кесилген сегменти, мына ирисор, УАЗдын ирисору. Анан мындай кылып туруп, корпусуна дагы темирлерди койгонбуз. Урулуш үчүнчү. Мына ушундай кылып жанчыйт. Мына жабастар дагы. Эттетип илип коесуздар. Негизинен ушулар. Анан жеми не болсо мындай. Мына капкакты жабастар дагы. Мынаны жаап коесуздар. Арпа тартам десеңиздер, же жүгөрү тартам десеңиздер, мына жерге толтуруп саласыздар. Бир кап арпа батат бул жерге. 50 килограмм. Анан моторду иштетесиздер да, мына секин ачып коесуздар. Мына жерден түшө берет жем. Ушул жерден түшкөн жемди буяктан тартып чыгара берет. Анан баштай меке, кукуруза деп коесуздар, дүмбүлдүү болсо мына жерге саласыздар үйүп. Анан мына жерден бирден сала бересиздер мындай кылып. Азыр көрүп турсаңыздар, баштан аяк тартып беребиз. Биринчи эле мына жерде жемден баштайлы. Жемден. Пауза кылып тур. Кеттү. Андан жем тартарда мындай бир чүпүрөк тряпка материал таап аласыздар дагы. Анан мындай жыгач тагып коесуздар мына жерине. Жемдики булчу. Жемге зыңк отурат. Анан мына жерден жем чачырабаш үчүн мындай кылып туруп жаап коесуздар болгону. Мынтип жаап коесуздар, болду. Бу жерден жем чыкпайт. Чыкса дагы аз эле чыгат. Бисмилла деп туруп буну иштетебиз. Анан дагы өзгөчөлүк вольтметр койгонбуз мындай. Көрсөң. Азыр менин үйүмдө 193 көрсөттү. Бирок жакшы эмес булчу. 220 көрсөтүп турса эң жакшы. 190 өдө болсо иштете бересиздер. Анан автомат. Биринчи бастай меке тартабыз. Bayağı kukuruzanı ушундай кылып тартты.
Görüңүздөр. Kukuruza dep koyasызlar bu ança mınçalar. Baştaymak, жүгөрү, dagı ne uşunday. Şunu uşunday oltat. Demi arpаны көргөзөm az sizlerge. Taşı. Tarazalap koyulu bir kapты kança wagtda tartabat degenler üçün atayın tarazaga koydum. Özüңüzдөр eseptep çıkıp alasыздар. Endi bir kap arpa 50 kilogram plus minus 50 kilogram bolsa azımda 7,5 kilogram. Жарым килограммын мына челеги чакага чыгарсак 7 килограмм таза деп кое берели. Ар ушуну канча убакытта чыгат? Lan aslanlar ölçüsü. Neyse. Tartıp oldu. Buna arpanı şuna yok tarttı. Minuta telefondan timerdi koyup koyupmiz ha. Mayli. Buna şunday kılıp turup arpanı şunday kılıp tarttı. Buna şak kılıp. İyi mi? Опасный trükке geldi az. Опасный degende qanday? Az taşты da tartıp көргөзөm. Birinci söktü tartayını. Söktü tartayını. Söktü qanday tartat? Şunda. Buna kadimkine sök. Maldım sögü. Kellesi var. Başka da var. Sök. Şunu kanday tartat? Hazır görüyoruz. Birinci buna basalım. Yaman aşağı veriyoruz. Buna öldürürken görgende çok bir ataktır. Yok. Yeni anlaştık etti de hamle tapmayı görgende bakalım. Buna kastı. Karattığımızda kastı hamle taraf. Buna kaybettiler kastı. Buna kapın taşı bayağındaydı oynatıyoruz. Tazalı taşına. Say taş. Aşkına şuna anlatılmazdı.
Akıştı. Hemen olmalı. Bunda taşты ушундай кылып майдалады. Эми ташты майдалап аткандан кийин башка жемди наркы эркине. Бул ташты майдалап бергиле малга деген түшүнүк эмес булчу. Ташты талкалап атат. Демек башка жем наркы эркилерди мындай четкен жөн эле спокойно тартат деген мааниде тарттык. Анан таш майдалап малга берип жүрбөңүздөр. Ошол жагында караңыздар. Мына таш да тартты. Эми кезек. Мына жемди тартты көрдүңүздөр. Арпа, жүгөрү, мынакей бар жоон тартты. Сөөк да кетти арасында. Малга бересиздер, сөөктү не кылат? Иттер не кылат деп жүрбөңүздөр. Ол малга бересиздер. Өрүп как. Өрүп какты унутуп калыппыз. Өрүп какты да бир көргөзүп коеюн. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле мына өрүп как. Бая жерде калып кетет го. Бая иттер жеп, наркы эрки болуп эле калып кетет го. Ошо өрүп какты азыр жем кылабыз. Өтө күчтүү жем болот бул дагычы. Азыркы биз сиздер көрүп турган мына сөгү менен өрүк ушундай абалга келди. Жем абалына келди. Буну мындай жемге аралаштырып туруп малга берсеңиздер, малыңыздар оңолгонун айтпаңыздар. Өтө күчтүү. Анан көбүрөөк берип алып, совсем күчтүү болуп кетпесин. Азырактан берип, малыңыздарга тоют катары неме колдонсоңуздар болот. Эми болду ошо да, жем атмайлар болду. Эми чөп. Саман пресс бар эле бизде. Чүйлүк, нарын, ысык көл, түк деп сүйлөйт экен. Азыр бир түктү канча убакытта тартат, ону да өзүңүздөр таймерге коюп алыңыздар. Көрүп туруңуздар. Мына сеткасын алып коесуздар дагы. Ол сеткасын алып, мына сеткаларды колдонобуз. Мына сетканы койсок бир аз көбүрөөк, иригирээк. Буну койсок бир аз майдараак. Буну койсок совсем майда чыгарат. Азыр көрүңүздөр. Бера катты эшке. Бара башы. Береш. Tamam. Hazır mına biraz irigirээк болду. Өзүңүздөр көргөндөй. Иригирээк biraz. Кеде бул деле болот негизичи. Бирок иригирээк болду. Бирок биз сеткасын салбадык. Азыр мына сеткасын салабыз. Тартып көрөбүз. Кандай чыгарат. Мына оозун кичинерттик. Сеткасын салдык.
ayağını saldık mı çakan böyle asalarız. Bak bayağı kararında rezillikle görürsünüz. Maydalandık. Bu nasıl? Maydalandık. Bunlar bayağı maydalandık. Ha özünüzde görgende эле саманды ушундай кылып майдалады. Эндей чөптө эле ушул эле көрүнүш. Эндей чөптө элечи. Мына сеткасынан да разницачы. Азыр дагы бир макап аягыбыз бар азыр. Биздин макап аягын тартабы дегендерге дагы ответ. Макап аягын кандай тартат? Ошону да көргөзүп кетебиз. Ulan makap ayağını bundan taktı. Bundan da içe. Anam bu kadar inanmasanızlar sizlerge daha master class. Özge biraz çöptürüp koymuş. Az sizlerge daha master class kurguzum. Anda вообще son oldu. Özge kişiler çöptürüp koyarken aşağıdan setkası çıkıp aldı. Bundan salabız makap ayağı. Bunu salta tartıp koyarız. Bunu çöpkötle salıp көргөзүп koyanda. Aynen.
ушундай кылып майдалап майдасы. Мына капаяны ушундай кылып майдаласаңыздар да болот. Буну эми малыңыздар жөн эле жутуусу чайнабай туруп эле жута турган болуп койду окшойт. Ошо ушундай кылып туруп майдаласаңыздар болот толук. Негизинен бүгүнкү көрсөтө турганыбыздар ушу. Анан дагы бир акция жүргүзүп атабыз. Пауза кылып. Мына Бауыршак фирмасынан фермер Бауыршак баягы сынбаган лопаткадан биринчи 5 клиентке бесплатно ушудан. Баасын айтпай коюпмун. Дравилканын баасы 23 000 сом. Ош областы Алай районунда жасайбыз. 23 000 сом баасычы. Жети областка дээр доставка бар. Жети областка дээр буга чейин быйылкы сезондо 3 ай иштедик. 3 айда бир 300ге жакын жасадык окшойт. 250-300 точно билбей калдым. 250-300 болду окшойт. Жети областка дээр жеткирип бердик. Кайерге болсо жеткирип бердик, мындай жеткендечи. Өзүбүз жеткирип бербедик, салып жиберип аттык машиналарданчы. Адан эч кыжабат болбоңуздар. Жеткирүү жолдорунда сүйлөшөбүз. Нарын, Ысык көл, Талас, биягы Баткен, Алабука, Аксы бар жак жагына жеткирдик. Анан мынаны айтып келаттым эле. Бул Бауыршак фирмасы ушулдан биринчи 5 кишиге бесплатно кошуп берем. Дравилканы ичине салып үлгүрүп калсаңыздар, мындай ичине салып туруп, мына Бауыршактан 5 штукту бесплатно белекке берем. Биринчи 5 клиентке. Ошо акыркы Бауыршактан деп туруп эстетип коюңуздар. Эстетпей эле заказ кылып албаңыздар. Ушу 5 адамга бекер. Өзү бул базарда кээ бир жерлерде 1,5 миңден да сатат экен, 1000 сомдон да сатат экен. Ушуну белекке берем сиздерге бесплатно. Ошол жагы дагы. Анда эмесе бүгүнкү айта турганыбыз ушулар. Мына силос кылып берсеңиздер да болот. Мындай жөнөкөй кылсаңыздар. Иши кылса жем, чөп, таш, сөк бар жоон тартты бул дравилкаларыбыз. Будан 3 ай мурун чыгарганбыз, 2 ай, 3 ай почти. 3 ай мурун чыгарганбыз. Андан өзгөчөлөнттүк. Мындай үстү алынып салынат. Бул баягы транспортировкага ыңгайлаштырып жасадык. Буну менен бир жерден бир жерге көчүрүү, наркы беркили жолдору жеңил. Ошол баштагыдан ошол өзгөчөлөндү. Анан тишине дагы өзгөчөлүк киргиздик. Башта бир аз тыгылып калчу эле, азыр көргөнүңүздөрдү тыгылбай айдап чыкты бар жогунчу. Ошол. Андыктан заказ бериңиздер, малыңыздарга тоютту экономдоңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Адресибизди дагы айта кетели. Ош областы, Алай району, Күңелек айылы. Жолдун боюнда эле жашайбыз, Улуу Жибек жолунун боюнда эле. Анан экранга номерлерди да калтырабыз. Ошол аркылуу байланышып, чалып, неме кылсаңыздар боло берет. Эгерде телефон звонок кылсаңыздар албай калсам, WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар, күндүз иштеп аткан болсом, кечкурун байланышка чыгам. Ошол көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Бауыршакка үлгүрүп калыңыздар. 5 адам гана. 5 гана лопатка калды. Ошо 5 адамга ушул 5 заказым бар. Анан дагы сатылат. Башка бирөөлөрдөн таап берем. Сатылат. Эгер жөнөкөй эле өзүн алам дегендер болсо 1000 сомдон сатылат. Аны да таап берем. Ошол көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Дагы бир нерсени унутуп калыпмын. Таттың, мына түтүндү көрдүңүздөрбү? Азыр мына мисалы үчүн мына көрдүңүздөр. Эми мынага Onu sizlerge ne görgözmün? Tart ki. Selçuk buna hazır bundan daha oldu. Bunu içine tartıp etti. Kevikler çangbayбы, üstünde sapırbayбы degenderge. Buna uşul doказательство var. Buna tütündü. Ildığı tartıp etti demek. Cemdi dağı çangbaydı da.
çöptü dagы ылдый тартып кете берет. Азында иштебей турат, мисалы үчүн мындай эле турат. Ушундай карап туруңуздар. Тартпай эле турат. Ошо ушул нерсени унутуп калган экенмин. Сиздердин көңүлүңүздөрдү кайра түтүнгө бурдум. Сөөгүң асманга сапырбайбы, бетиңе урбайбы дегендерге ушул доказательство сапырбайт, ылдый көздөп урат, Ошо көргөнүңүзгө чоң рахмат. Дагы бир жолу.